Кутман кушуак кечиңиздер менен кадырман кыргыз калкым жана ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештерим. Эфирде Продмикс KG каналы, мен сиздер менен Аскат Айсаракунов. Бүгүн 15 февраль 2019 жыл биз дагы деле болсо Бишкек шаарында сатылып жаткан үйлөрдү чагылдырууну дагы деле улантуудабыз. Биз турган көчө кадимки сиздер билген Эркиндик бульвары, ал эми биздин маңдайыбыздагы көчө бул Жибек жолу көчөсү. Так ушул эки көчөнүн кесилишинде жайгашкан 9 кабаттуу 73-үйдүн 7-кабатында жайгашкан 4 бөлмөлүү батир белгилүү бир себептер менен сатылып жаткан экен. Батирдин баасы келишим баада экен. Же болбосо ушул эле райондо жайгашкан ушул батирдин баасына тең чамалаш баадагы жер үй болсо алмашууга даярмын деп үйдүн ээси бизге билдирди. Биз ушул батир жөнүндө бүгүн сиздерге толугу менен видео обзор кылганга аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен болуп видеону аягына чейин көрүп, комментарий жазып, каналга жазылууну дагы унутпаңыздар. Мынакей сиздер көрүп турган бул дубалды үйдүн кожоюну бизге жаңы эле айтып өттү. Ушул үйдүн кожоюну так өзү уюштуруп, ушуну өзү салдырган экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үй абдан жакшы шартта салынганы көрүнүп турат. Жада калса, мынакей бул үйдө жашаган жашоочулардын машиналарынын өзүнчө стоянкасы, автостоянкасы бар экен. Ал эми автостоянкага машинасын киргизүү үчүн ар бир адамда өзүнчө пульт болуп, ошол пульт менен мынакей бул эшиктен кирип кетишет экен. Ал эми мынакей мына четте турган Toyota үлгүсүндөгү чоң жол тандабас машинасын көрүп турасыздар. Ушул орундук так ушул келечектеги квартираны сатып алган үйдүн ээсинин өзүнүн жеке стоянкасы болот экен. Эгер сиз бул үй квартираны сатып алсаңыз, машинаңызды мына так ушул жерге коесуз. Көрүп турабыз, мынакей стоянканын үстү жакшынакай шифр менен тозулган, баардык шарттар бар. Мынакей ар жагында пескоблок дубал менен жакшы тозулган. Сырткы көрүнүшү, үй негизинен кирпичтен салынган үй экен, бышкан кирпичтен. Демек бул үй кышкысын абдан жылуу, жайкысын салкын болору баарыңыздарга эле белгилүү болсо керек. Бул үй кожоюн айтып өттү, толугу менен видео көзөмөлдөдө турат экен. Бул үйдүн дворунда эле, короосунда эле 4 камера турары бизге анык болду. Демек коопсуздук жагы толугу менен каралган. Мындан тышкары үйдүн тегеретеси баардыгы жапжарык болгон, прожекторлор коюлган үйдүн тегеретесине. Бул жагын көрүп турасыздар, бул Жибек жолунан кире турган, үйгө кире турган өзүнчө кирүү жагы экен. Демек бул үйгө Жибек жолу тарабынан дагы кирсе болот, мындан тышкары Зержинка бульвары жагынан дагы кирсе болот экен. Короодо мынакей 2 подъезд турат. Ушул 2 подъезддин мынакей оң жактагы четки подъездге биз азыр киребиз. Жана ошондой эле 7-кабатка көтөрүлөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Баштаганда эле сиздерди квартиранын кире беришиндеги эшиги менен тааныштырабыз. Калың бронированный эшик. Бул жерде мынакей бир эмес 2-3 замок турат экен. Эми квартирага ичкери кирели. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп үйгө кирели. Мынакей өтө сонун экен. Киргенде эле көрүнүп турат. Квартира абдан жакшы, шикарный квартира экени көрүнүп турат. Биз кирип келип эле мынакей залга кирдик.
Зал көрүп турасыздар, жетишерликтер деңгээлде кенен экени көрүнүп турат. Үйдүн жалпы аянты канча, байке? 138. Кухня чакан экен. Бул жердин кухнянын полу теплый пол окшойт, байке? Ошондо теплый пол, буякта бүт баары калат, бүт техника калат, холодильник, эчтеке калып, только посуда сышып кетет болду. Калганы ушундай эле калып калат да. Жакшы. Абдан жакшы экен. Дароо эле байкалып турат. Кымбат баалуу холодильник экени көрүнүп турат. Кухонный гарнитурду дагы көрүп турасыздар. Мына бул жерде вытяжкадагы Siemens фирманыкы экен. Демек бул немецкая фирма. Өтө сапаттуу вытяжка турганы да көрүнүп турат. Эч кандай биз жерде китайский Кытай товарларынан эч кандай коюлбаптыр. Холодильник дагы Siemens, ал эми вытяжка да Siemens. Демек бул жерде атайын стилисттер иштеген көрүнүп турат. Баардыгы бир фирма менен коюлган. Жада калса кухонный гарнитур, бул жердеги газ плита бүт баардыгы Siemens фирмасыныкы экенин биз дароо эле байкадык. Газ мынакей көрүп турасыздар, сенсор, 4 көздүү, чыныгы оригинал немецкое качество. Микроволновка турат бул жерде. Жада калса бул жерде байке муздак сууга жайында муздак суу иче турган аппарат дагы турат экен. Мынакей стеклянный стол. Бул жерге кенен 10 киши отуруп алып туруп кадимкидей тамактанса болот экен. Кухонный гарнитурду мынакей сиздерге артыкчылыктарын да көргөзөлү, сурмаларын көрүп турасыздар. Өзү присоска өзү соруп алган сурмалар экен. Мынакей бул духовка экен. Бул жерде мынакей кнопкалары турат. Муну үйдүн жаңы кожоюну өзү толугу менен түшүнүп алат деп ишенебиз. Зал өтө кенен экен, көрүнүп турат. Мебелдер, дивандар дагы жакшы, сапаттуу, кымбат баалуу дивандар окшойт. Бул канча сомго алгансыз? Сомун азыр унутуп калдым, айта албайм, бирок жаңы, бүт баары жаңы. Жаңы алынган, Залда телевизор турат экен, интернет дагы бар болуш керек байке. Интернет бүт баары бар буякта, телевизор бүт баары бар, бүт баары калат, ушу мебель, телевизор, кухня бүт баары буякта калат. Эчтекени алып кетпейбиз. Өзүбүз только посуданы, кийимибизди алабыз, лишний вещи возьмем, болду. Өтө жакшы экен. Потолок албетте гипсокартон менен жасалгаланып, софит лампочкалар коюлуп, заманбап стилдеги люстралар. Мындан тышкары айта кетчү нерсе, бул батирдин ар бир бөлмөсүндө кондиционер турат экен. Демек, сиз жайкысын Бишкектин жайкы чилде ысыгында эч камсанабастан өзүңүздүн бөлмөңүздө, батириңизде ысыбай, салкын эс алып жата берсеңиз болот. Кондиционердин бар экендиги билесиздер, конок тосконго дагы өтө ыңгайлуу. Балкондун терезесин көрдүңүздөр, абдан кенен экен. Биз сиздерге азыр мынакей парданы ачып көргөзөлү. Балкондун терезелери дагы баардыгы пластик терезе, эшиктердин баары пластик. Ал эми залда болсо обойлор, кымбат баалуу обойлор чапталганлыгы дароо эле байкалып турат. Обойдун үстүнө несколько раз красить этсе болот да. Негизи азыр башка цветте уруп салса болот. Жакшы. Эми келиңиздер залдан чыгып, биз
балдардын бөлмөсүнө кирели. Келиңиздер. Бул жер балдардын бөлмөсү экен. Мына кирип келгенде эле бул жер дагы абдан коос, ушунчалык бир жакшынакай жасалгаланыптыр. Тим эле кадимкидей ушул үйдө жашаган келип кетет экен. Дароо эле. Бул жердеги дагы мебелдер атайын ушул балдардын стилинде кылып жасалганы көрүнүп турат. Өңдөрү бардыгы бир стилде жакшы, сонун болуп жасалгаланыптыр. Полу болсо бул жердеки ковролин экен. Көрүнүшү дагы абдан жакшы, өңү дагы жакшы, кир көтөрүмдүү экени көрүнүп турат. Бул детский бөлмөдө дагы кондиционер турат, мына көрүп турасыздар. Ал эми патологу болсо гипсокартон менен мынакей өзүңүздөр көргөндөй жасалгаланып, жашыл подсветка берилип, софиттердин баары коюлуп, бардыгы сонун жасалгаланган. Мындан тышкары бул жерде дагы обойлорду көрүп турасыздар. Моющий жакшы обойлор. Жана жогоруда кожоюнуз айтып кетти, бул обойлорду эгер өзүңүздөргө өңү жакпаса, башкача өңгө дагы краскалап койсоңуз да болот экен. Бул квартиранын мага жакканы кайсы бөлмөгө кирбе, сөзсүз түрдө балконго чыга турган эшик бар экен. Бул дагы менимче абдан жакшы болуш керек. Себеби дегенде ар бир детский бөлмөбү, залбы бардык жактан балконго выход бар экен. Бул жерде дагы кенен терезеси бүт бардыгы пластик терезе, пластик эшиктер коюлуптур. Балкондун ичи дагы кенен экен. Балконду биз ананыраак сиздерге көргөзмөкчүбүз. Эми келиңиздер, балдардын бөлмөсүнөн чыгып, биз кийинки бөлмөгө кирели. Мына детский бөлмөдөн чыгып, сразу эле оңго кайрылганыбызда бул жерде кожоюндун айтуусу боюнча конокторго ылайыкташтырылган бөлмө экен. Бул жерде кирип келгенде эле мынакей жакшынакай диван турат. Бул диван Польшадан келген диван экен. Бул бөлмөнүн полу дагы ковролин коюлуптур. Бул бөлмөдө дагы кондиционер турат. Жогоруда айтып өттүм, бул бөлмөдөн дагы балконду көздөй чыкса болот экен. Бул жерде дагы жакшынакай чоң пластик терезелер турат, пластик эшиктер турат. Өтө кызык жана өтө сонун болуп салынган квартира экен. Мага абдан жакты. Бул жерде компьютерный стол, өтө ыңгайлуу компьютер дагы турат. Эң кызыгы кожоюнубуз бизге айтып жатат, бул компьютер, диван, бардык нерселердин баарын жаңы кожоюнга таштап кетерин айтты. Келиңиздер, эми конок тосуучу бөлмөдөн чыгып, эми биз уктоочу бөлмөгө киребиз. Уктоочу бөлмөгө кирип баратканда эле сиздерге мынакей бул эшиктин ручкасын да көргөзө кетели. Көрүп турасыздар, абдан кымбат, сапаттуу ручка экени көрүнүп турат өзү эле. Бул албетте мындай ручка көпкө чейин сиздерге кызмат кылары талашсыз. Абдан ушунчалык ажайып болуп, жакшынакай, жакшы стилде жасалганы дароо эле баарыңыздарга байкалып турат. Бул жерге менимче эч кандай бир арзан эч нерсе коюлбагандыгы дагы бизге дароо эле байкалды. Жада калса менин операторум дагы өтө суктанып жатат. Сиздер көрүп турган мынакей спальный гарнитур бул жерде көңүл буруңуздар. Мынакей спальный гарнитурдун үстүнө дагы момундай кылып подсветкалар коюлган экен. Бул жерде дагы атайын бир үйдүн кожоюну бизге айтты, атайын бир дизайнер келип толугу менен стилдештирип, жакшы стилде жасаган. Уктоочу бөлмөнүн мынакей полу дагы ковролин салынган. Тактап айтканда, бул квартиранын кухнядан башка жагында толугу менен полунда ковролин турат экен. Уктоочу бөлмө өтө кенен экен. Жатуучу мынакей кроваттын үстү жагын сиздерге көргөзөлү. Үстүндө көрүп турасыздар, софиттери коюлган, гипсокартон менен текче болуп жасалган. Бул бөлмөдө спальный гарнитурдан тышкары дагы балкон жагы дагы өтө кенен, жана ошондой эле мына балкон жакта, сол жакта көрүп турасыздар, дагы бир кичинекей күзгү эшиктер менен шкафчик турат. Бул жерге дагы үйдүн кожоюну
артыкча анча мынча буюмдарын салып койсо болот экен. Бул мынакей уктоочу бөлмөнүн балкону экен. Балкондон Жибек жолу менен Зержинка бульвары толугу менен көрүнүп турат экен. Бул жерде мына маңдайыңыздарда кадимки эле ЛТР телеканалынын телевышкасы турат. Бул жерде болсо Бишкек петролиум заправка, кыскасын айтканда Жибек жолу менен Зержинка бульварынын бурчу болуп калат экен. Өтө жакшы. Балкондон кадимкидей жайкысын ачып коюп, таза абадан дем алып турсаңыз болот. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бульварда бул жерде бактар өтө көп, жашыл бактар. Демек бул жерден жайкысын таза аба менен дем алганга толук мүмкүн. Терезени көрүп турасыздар, пластик терезе экен. Бул жерде дагы чоң, кенен, абдан чоң терезелер. Сеткалар коюлуптур сыртына. Эч кандай мына жайкысын терезени ачып коюп уктай берсеңиз болот. Жайкысын чиркей, ар кандай чымын чиркей бөлмөгө албетте кире албайт. Келиңиздер, эми биз уктоочу бөлмөдөн чыгып жуунучу бөлмөгө кирелиз. Бул квартирада негизинен 2 санузел турат экен. Джакузи турат. Андан тышкары кир жугучу машина Samsung фирмасыныкы көрүп турасыздар. Албетте бул дагы арзан машиналардын катарына кирбейт. Өтө сапаттуу кир жугуч машина. Бул бөлмө толугу менен мынакей кафелденген, асты үстү толугу менен кафелденип турат. Экинчи санузелде сиздерге мынакей көргөзөлү. Бул жерде кымбат баалуу кафелдер чапталыптыр, пол дагы кафелденген. Жана ошондой эле мынакей санузелдер дагы турат. Булар дагы кожоюндун айтымында абдан кымбат баалуу санузелдер турат экен. Бул краникти да көрүп турасыздар, мынакей заманбап стилдеги кымбат баалуу краниктер коюлган. Бул болсо сиздер көрүп турган залдан чыккандагы балкон. Бул балкондун бөлмөсү абдан кенен экени бизди дагы таң калтырды. Бул жер абдан кенен болгондуктан жайкысын бул жерге кровать коюп туруп, бир эмес 2 адам дагы жатып алса болчудай. Эгер бизге окшогон монтажер болсоңуздар, бул жерге компьютерлериңизди коюп алып туруп, кичинекей студия кылбасаңыз дагы болот экен. Биз азыр балкондо турабыз. Сиздер көрүп турган балдардын бөлмөсү. Бул балкон балдардын бөлмөсү менен уктоочу бөлмө экөөнү бириктирип турган балкон экен. Тагыраак айтканда, сиз уктоочу бөлмөдөн дагы балконго чыксаңыз болот, жана ошондой эле балдардын бөлмөсүнөн дагы балконго чыксаңыз болот. Эки бөлмөнүн балкону бир экен. Ал эми бул жерде мына көрүп турасыздар, жогоруда да көргөзө кеттик, Зержинка бульвары көрүнүп турат. Балкондагы толугу менен жасалган, бул жерде эч кандай кошумча ремонттун кереги жок экен. Көрүп турасыздар, балконго жада калса, балкондо дагы ковролиндер коюлуп, обой чапталып, кадимкидей бардык шарттар түзүлгөн.